жаш балдар менен иштегенден ырахат алам. Анда эмесе кымбаттуу окуучулар, мен силерге бир канча англисче суроолорду бергим келип турат. Даярсыңарбы? Are you ready? Yes. Молодец. Okay. Hello. What can you say to this question? Hello. Биздин менчик мектепте, башка менчик, жеке менчик мектептерден өзгөчөлүгүбүз, окуучулар 4 тилде билим алышат. Биздин Ясин билим берүү комплексинде Ош шаарындагы эң алдыңкы мыкты мугалимдер топтолгон. Ким жакшы окуйм? Мен отличникмин. Мен эртең жакшы врач болом, же жакшы министр болом окуучулар үчүн бекер окутабыз. Жатакана уюштурулган 4 маал ысык тамак берилет. Каалаган окуучуларга суббота базар күнү келип, айга келип кетсе болот. Болбосо ошол жерде жатып, каникул убагында да келсе болот. Анда эмесе бүгүнкү кечебизди баштайлы. Кутмандуу күнүңүздөр менен Айтылуу Алай районунда жашап өткөн Алымбек датка атабыз, Курманжан датка энебиз жердеген касиеттүү Алай жергесинин тургундары, жашоочулары, балдарга талыкпай билим берген, оор жүктү аркалаган кесиптештерим, сүйүктүү мугалимдер, эртеңки келечектин ээлери болгон, жүрөгүндө оту бар, ыйман, адил, ахлагы бар, толук жакшы билим алсам деген сүйкүмдүү окуучулар, биз сиздерге Ош шаарынан Ясин билим берүү комплексинен келип калдык конок болуп. Менин атым Абдыразакова Замира Жумабаевна. Ошол билим берүү комплексинде англис тили мугалими болуп иштейм. Биздин мектепте көп жакшы сиздерге мүмкүн пайдалуу болгон жакшы өзгөчөлүктөрүбүз бар. Ошолорду сиздер менен бөлүшөлү деп Ош шаарынан келип калдык. Анда эмесе ушул мектебибиз жөнүндө дагы тереңдетип айтабыз. Максатыбыз ушу сиздер менен жакындан таанышып, мындан ары кызматташып, чогуу иштеп, чогуу келечекте игиликтүү инсандарды тарбиялоодо жардам берүү биздин максатчы. Анда эмесе биздин мектеп жөнүндө ошол тез кабардан мурунтан бери келе жаткан видеоролигибиз бар. Көңүлүңүздөрдү ошол видеороликке бөлүп, андан ары улантсак. Даярсыздарбы? Азаматсыз.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Көңіл болғандарыңызға чоң рахмат. Анда несе уақыт кетерелі. Серіккен жоқсыздарбы? Азаматсыздар. Анда баштадық. Биздин менчик мектепте, башка жеке менчик мектептерден өзгөчөлүгүбүз, окуучулар 4 тилде билим алышат. Анан билим алып гана тим болбостон, азыркы күндө актуалдуу болгон талим, тарбия, адеп, ахлак жаатында да өзгөчө көңүл буруу мезгили келди. Ошондуктан дагы кошумча сабактарды алууга туура келди. Мамлекеттин стандартындагы сабактар орус тилинде жүргүзүлөт. Дүйнөлүк тилдер болуп эсептелген англис жана араб тилдери тереңдетилип окутулат. Кантип деген суроо баарыңыздарда пайда болсо керек. Анда мен ошол суроого жооп берип кетейин. Биздин Ясин билим берүү комплексинде Ош шаарындагы эң алдыңкы мыкты мугалимдер топтолгон. Алардын аттарын атай кетели. Эл агартуунун отличниги, көп жылдар бою мектеп окуучулары менен жигердүү иштеп келе жаткан физика, математика жана башталгыч класстардын мугалими Камалова Толгонай Маматовна эжебиз бизде иштейт. Ош шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган мыкты мугалим номинациясынын ээси Мамасабирова Рана Мамасадыковна эжекебиз иштейт. Андан кийин дагы бир маанилүү адам 2005-жылы Туркия мамлекетинде теология илимдери боюнча докторлук диссертациясын жактаган. 2013-жылы Иордания мамлекетинде араб тили боюнча стажировкадан өткөн. Ош шаарындагы ЛПР, Ош Фильм жана ЛФМ радио компанияларында адеп ахлак программаларындагы көрсөтүүлөрүнүн автору, бир канча илимий эмгектердин жаратманы, кыргыз, орус, араб жана түрк тилдеринде эркин сүйлөгөн Арипов Ниязалы Турдалиевич агай араб тилинен сабак берет. Сиздерде жаш өспүрүмдөргө өзүнүн талим тарбиясын берип келе жатат. Дагы бир араб тили мугалимибиз Ыйык Мекке шаарынан келип, Ыйык Мекке шаарында төрөлгөн, ал жакта өсүп чоңоюп, илим алып, биздин өлкөнүн суранычы, мындайча айтканда биздин мамлекет менен Аравиянын келишиминин негизинде келген Мухаммад Фарук агайыбыз келди, бүгүн келди. Ушул жерге сиздер менен жолугушам деп, азыр бир аздан кийин келет ал агай. Ал агай менен өзү менен да маектешесиздер. Андан кийинки аттала турган дагы маанилүү мугалимибиз бул теология илимдеринин доктору, доктордук диссертациясын чет өлкөдөн жактаган. Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканынын тарбия иштери боюнча орун басары, кафедра башчысы Абдуганиев Асылбек агайыбыз дагы биздин окуучуларга өрнөктүү сабактары менен кошо өзүнүн көптөгөн жетишкендиктери менен үлгү боло алат. Андан кийинки биз айттык, биз ар тараптан балдарды өстүргүбүз келет. Эркин күрөш боюнча спорт чебери, алдыңкы педагог, көптөгөн спорттук мелдештердин жеңүүчүсү Топчубаев Жапар Караевич агайыбызды айтып кетели. Жогоруда аты аталган жакшы мугалимдердин катары көп. Алардын катарында мен өзүмдү дагы айтып алайын. Менин атым Абдуразакова Замира Жумабаевна. Сөзүмдүн башында да тааныштым. Мен силердей жаш балдар менен иштегенден рахат алам. Анда эмесе, кымбаттуу окуучулар, мен силерге бир канча англисче суроолорду бергим келип турат. Даярсыңарбы? Are you ready? Yes. Молодец. Okay. Hello. What can you say to this question? Hello. 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 Hi. Very nice. Okay. How are you? I am fine. Are you hungry? Are you hungry? Yes. You are really hungry. Yes, but you are here, you are in the meeting and you are speaking to me in English, right? Okay. Do you know any skills in learning languages? How to learn English or any languages effectively? Кантип башка тилдерди эффективдүү үйрөнүш керек деп суроо бердим. Жооп бере аласыңарбы? Кантип үйрөнүш керек? Бирден жооп берсеңер. Кыргызча болсо болот, англисче болсо болот. How can we learn English or other languages, foreign languages effectively? There should be 4 skills, yes? You have to read, you have to speak, you have to write, and you have to understand and listen. When you listen, you have to understand. It's called comprehension. Угуп түшүнүш керек, окуш керек, жазыш керек, сүйлөш керек. Ошол 4 чеберчилик болгондо, демек биз тилдерди эмне кыла алабыз?
Нурана аламыз, азаматсына. Тура айттыңар. Well done, everybody. I am very happy to see you here. And if you go to our school educational complex Yesin, I will be very happy to work with you, and I hope you will get good knowledge as you expected. Yes. Thank you very much. Андан кийин улантып кетели. Биздин мектепте балдарды ар тараптан өнүктүрүү максатында араб тили, эркин күрөш, анан ыйык Куран жаттатуу деген дагы сабак бар. Сабак катары кирген кошумча сабак. Жаштайынан тилдерге өзгөчө берилүү менен окуучуларыбызды мынакей сиздерге ала келдик. Мектепте кандай окушат, ошол мектебибиз кандай иштеп атат, биздин практика жүзүндө сиздер көрүңүздөр деп мындай 3-чү, 4-чү, анан 2-чи, 7-чи класстын окуучуларынан сиздерге терип ала келдик. Кыргызстандын кооз жерлерин, ушундай атагы алыска чыккан алайдай жергелерди көрүп, балдарыбыз бардык өзүбүздүн Кыргызстандын сулуулугун, кооздугун билген балдар болсун деп буларды ала келген. Андан эмес азыркы сөздү былтыркы 2022-23 окуу жылында Куран жарыш конкурсунан 1-чи орунду алып, 1-чи орунга биздин спонсорлорубуз iPhone телефонун койгон. Баарыбыз iPhone жакшы көрөбүзбү? Ошол iPhone'ду утуп алган кызыбыз бул жерде сиздерге Куран окуп берем, арабча сүйлөп берем деп келди. Анда эмесе Заирова Мариям деген кызыбызды тосуңар, телефонун. Азыр биринчи Мариям сиздер менен арабча таанышып алса. مرحبا اسمي مريم أنا أحب اللغة العربية وحدثوا بها تعالوا إلى مدرستنا لكي تعلموا اللغة العربية وشكرا. سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Анда ошол бир Курандан кийин жашы бата кылып алалы. Ушул балдар, ушул бардык балдарыбыз келечекте бизди көп үмүттөндүргөн, бактылуу эки дүйнөдө жакшы жашаган, Кыргызстанга кызмат кылган эң алдыңкы беделдүү балдар болуп чоңоюшун Кудайдан тилеп кетели. Андан кийин Абдалим деген 2-чи класста бир жигитибиз келген. Ал орусча, арабча, англисче сүйлөйм деп биздин мектепке келип калган. Анда эмесе Абдалим сиздер менен орусча саламдашып алсын. Добрый день, мои юные друзья. Я очень рад вас видеть. Меня зовут Абдулалим, я учусь в 2 классе в школе Ясин. В городе Ош мне нравится говорить на русском, английском и на арабском языках. У меня много друзей. Мы стараемся быть самыми лучшими учениками в школе. Приходите к нам учиться. Спасибо огромное. Хорошо. Эми менин ушул Абдалим деген балам, окуучу балам, Мариям деген кызым, Раяна деген кызым сиздерге if you happy дегендерди ырдап беришет. Анда эмесе үчөөңүздөр бул жака чыгыңыздар окушулар. Анан мен бул кыздарга, балдарга музыка коюп берейин. Булар бизге if you happy деп ырдап беришсиңер. Даярсыңарбы? If you're happy and you know it, clap your hands. Кошулабыз, коштойбуз. If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, it's really on the show. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, it's really on the show. If you're happy and you know it, stamp your feet. Если весело живем.
пожалуйста, раз, два, три, как можно продолжать, да? Молодцы, спасибо. Улантабыз анда менсе кийинки сөздү 7-класстын окуучусу бүгүн азыр проекттардын бизге кереги жок, 7-класстын окуучусу көптөгөн тилдерди үйрөнүп аткан ушул жогоруда аталган анан менталдык арифметикадан олимпиада, шаардык олимпиададан 1-орунду алган жигитибиз Токоев Темучин бүгүн сиздерге аңгише сүйлөшүп, аңгише таанышып келейин деп келди. Темучинди анда чакырып алсам да. Hello, my name is Temujin. Dear guests, teachers and students, I really like learning English because it's very important. I study at Educational Complex Yasin. Every year we participate in different language Olympiads. My classmate Muratova Medina was the winner of those competitions. I invite you, my new friends, come to our school and learn English. Thank you for your attention. Thank you, Temujin. Okay, you're very glad. Азыр менин бул жерде 2 кызым бар, Раяна менен Мариям. Балдар стульчиктерди коюп берсеңер, бул 2 кызыбыз. Раяна болсо арабча сиздер менен учурашам дейт. Андан кийин манасты кыргызча айтабыз, анан орусча айтабыз деп келип калышты. Андан эсе сөздү Раянага берейин. مرحبا اسمي ريانا أدرس في الصف الثالث في مدرسة ياسين. Ушул күндөн ушул күн төккөн кумдай күн өттү, түгөнгүзө ченжил өттү, тоо бузулуп сай болду, сай бузулуп тоо болду, кадайып турган кара жер, кайсыл жери соо болду. Слушайте меня, друзья, эту песню пою вам я, о Манасе мой рассказ. Слушайте меня сейчас, спасет Аллах народ мой от тяжелой беды и потери. В те дни стародавние времена вокруг на земле бушевала война. Изгнали кыргызов на горный Алтай, на этой земле жил Жаков Пай. На старости лет без потомка Жаков, от этого смысла его жизни погиб. Не зря он молитвился и возносил. Рождается сын, у него долгожданный невыдумых сил. Собрались старейшины, братья акции, как назвать малыша духовной мудрости, имен дано на свет святой война. Воля Всевышнего всех дана, в этом имени мудрости, образ пророка, имя достойное от зоркого ока, в облике льва очень грозный класс, вознеслось над землей гордо имя Манас. Всевышнего взор его благословил, кыргызский народ Манаса объединил, величием и мудростью бился со злом, народ защищая своим сильным крылом. Его имя, как символ, в каждом сердце живет, а под его славой сказитель поет, руками сложил и сыпучий песком. Сплотил свой народ и освободил от оков. Азаматсыңар кыздарым, Манасты орусча, англисче, кыргызча ар кайсы тилде айтып кете берсек болот экен, Манас менен биз сыйгымдыктанабызбы? Силер да сыймыктанасыздарбы? Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки сөздү, кийинки ыр белекти алыскы Алапука районунан келип, биздин Ясин билим берүү мекемебизде татыктуу билим тарбия алып жаткан окуучубуз, 4-класстын окуучусу Авазбеков Азирет сиздерге комуздун коштоосунда Мырзайым Айтимбетова уулуну Азиз Батыровдун Алга Кыргызстан дегендерин аткарып берсе. Көркем Кыргызстан, ажайып, көркем Кыргызстан, үкмүштүн баары табылган, уюттуу көркем Кыргызстан, Кыргызстан, дөнөм Кыргызстан, ölümdür kerem Kırgızstan, 5 gündür ömrümdөгü değişim benim Kırgızstan, Kırgızstan, Alba Kırgızstan, Kırgızstan, yaşa Kırgızstan, seni büyüdür, ösere bilesin, kızulu vatan Kırgızstan. Özkanday, benim Kırgızstan, ikinci elim Kırgızstan, tuğlagan, tuparulgun, tuparlap, benim Kırgızstan. Kırgızstan, özgü Kırgızstan, kıymagan, özgü Kırgızstan, Akkalpak, elim bayrılap, ansayın, dört
баштарга анда эмесе азыркы сөздү Ыйык Мекке шаарында төрөлүп чоңоюп билим алып, азыр Кыргызстандын келишими менен келип биздин Ош шаарында иштеп жаткан мугалимдик кесипти аркалап иштеп жаткан агайыбыз Мухаммад Фарук агайга сөз берсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمت وجهك حرمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel. El-ilmu nurun ve cehlu zalam. İlim nur değil. Anam cahil, ilimsizlik, karanlık değil. Şunduktan vallahi ilimde alıp жақсы майна менен илим алайлы, анан илимди таркатайлы. Анан себептик илим жана шариат илим экөө бирги кеткен жакшы. Себеби биз дүйнөдө жашап атабыз. Шондуктан экөө жактан алып кеткен өтө маңыздуу. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı dünyoluk elimde elimga tüyo sarılan emes. Şunduktan hurmatlı balдар sonra harkat kılaydı. Bizim o şarında Yasin mektebimiz var. O Yasin mektepte dünyoluk elim, jana şariat elim, şariat jagында şariat elim, to'g'ri şariat elimni Qur'on o'rgatib, til o'rgatib, namoz o'rgatib, da'vat o'tkazdi. O'shaga ekөө жактын экөөтүн o'tkazdi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Рахмат агай, анда эмесе кийинки сөздү биздин балдарыбыз ар тараптуу болуш керек. Ошол эле учурда өзүнүн кайдан келди, эмнеге келди, андан ары кандай болот деген суроолорго жооп бериш керек. Анан бул дүйнөлүк илимдерди алыш керек, аябай жакшы окуш керек, математиканы, тилдерди, бардык табигый илимдерди жакшы окуш керек. Ошонун катарында музыка дагы бар. Анткени биз бири-бирибизди таанышыбыз керек. Кыргызстанды башка өлкөгө биз комбуз менен өзүбүздүн өзгөчө улуттук өзгөчөлүктөрүбүз менен тааныштырсак болот. Биздин мектепте музыка предметинен сабак берген биздин эжекебиз Пазылова Азиза эжекебиз Ош мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүргөн. Ниязалы атындагы Ош шаарындагы музыкалык окуу жайын бүтүргөн. Азыр бүгүн сиздерге өзүнүн комузун көтөрүп, өз талантын көрсөткөнү келди. Анда эмесе сөздү Азиза эжекебизге берсек. Bal paylan bay biçesi dağı
Ясин билим берүү комплексин ким түзгөн деп ойлондуңуздарбы же ойлоно элексиздерби? Ойлондуңуздар, азаматтар. Анда ошол Ясин билим берүү комплексин негиздеген, айылдан шаарга барып сапаттуу билим алсам, кыргыз элим үчүн жакшы иштерди жасасам деген жүрөгүндө оту бар окуучулардын ару тилегин ишке ашыргысы келип, акысыз бекер окутуп берейин деп, жайкы каникулда эң жакшы окуган жана Куран аяттарынан эң көп окуган окуучуларга Түркиянын Стамбул шаарында бекер лагерь уюштуруп берүүнү көздөп жаткан. 11 классты жакшы аяктаса, эгер окуучуларыбыз башка дүйнөнүн эң жакшы университеттерине жөнөтүп, андан кийин жөнөтүп эле болбосун аларды мониторинг кылып карап, колдоп коштоп бүткөнгө чейин, анан жакшы жерде иштегенге чейин карап турсам, ошолорго колдоо көрсөтсөм деген Ясин билим берүү комплексинин жетекчиси, негиздөөчүсү Зулпукаров Ачкачкынбай Токоев агайыбызга сөз берсек. Assalamu alaikum, урматтуу Жошол айылынын окуучулары, эжекелер, бардыгыңыздарга Аллахтын тынчтыгы, берекеси болсун. Жана бардыгыбызга ошо Аллахка чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салам, салаваттарыбыз болсун. Биринчиден, мына бүгүнкү сиздер менен көрүшүп отурганга Аллага шүгүр айтамын. Анткени мына менин дагы силерге окшоп убагында окуучу болгонмун. Окуучу болгондо мен дагы силерге окшоп ушундай тоодон, айылдан, Алайкуу өрөөнүндөгү көңдүк айынан төрөлүп ошол жерде окуп келгенмин. Окууну бүткөндө мына медицина институтунда окуп, биринчи курска келгенде мен ушул орус тилинен аябай кыйналганым азыркыга чейин эсимде. Анткени биздин мектепте орус тил сабагы жок болгондуктан, мен айылдан келгенде университет орусча болгондуктан, мен 1 жыл орус тилде күн түн дебей жаттап окушка туура келген. Ошондуктан силерде дагы кыялдар бар, эртең врач болсом, депутат болсом, министр болсом, президент болсом деген балдар бар. Ошол депутат болом деген балдар ар тарапты өнүгүп көп тилди билиш керек. Айрыкча орус тили жакшы эркин сүйлөй билиш керек. Ошол максатта дагы биздин мектеп ачылган. Мына биздин мектепте ошол бардык предметтер орус тилинде жүргүзүлүп, орус тилге көбүрөөк басым жасалат. Ошондуктан мына быйыл бардык Аллахтын буйругу менен ошол сиздерди биздин мектебибизге бюджеттик орундар, мындайча айтканда, бекер окутуу каралып жатат. Ким ошол шаарга барып окуйт элем, шаардан нары дүйнөгө чыгат элем деген окуучулар болсо, биздин мектеп дайыма эшиги ачык. Жана ал жерде бардык шарттары каралган. Ал жерде баргандан кийин балдарыбыз ошол жерде жатып, ошол жерде окуп жүрүшөт. Азыр мына Аллага шүгүр, бизде 100дөн ашык окуучуларыбыз бар шаар боюнча. Андан сырткары Баткен, Жалал Абад, мына Бишкектен, башка областтардан келип окуп жатышат окуучуларыбыз. Мына ала жерге да келип атат, сиздерди дагы ошол жерге барып окусун деген. Бизде бир эле немебиз бар. Ал ким жакшы окуйм, мен отличникмин, мен эртең жакшы врач болом, же жакшы министр болом окуучулар үчүн бекер окутабыз. Аны үчүн болгон эле ушу сиздердин делоңуздарда жалаң 5, журналдарда жалаң 5 деген баалар болуш керек. Экинчиден, ким жетим жесирлер болсо ошолорго дагы биз кайрымдуулук кылып бекер окутуп беребиз. Ошо көп үй-бүлөлөр, шарты начарлар, бирок балалар окуйм деген балдар болсо, ошолорго да бекер окутуу каралып жатат. Андан сырткары араңыздарда мен 4 жыл окуйт элем, 3 жыл окуйт элем деген окуучулар бар. Бирок мен шаарга барсам жакшы окуп кетет элем деген окуучулар үчүн азыр акция түрүндө 31-декабрга чейин биз ошол 50% арзандатуу менен окутабыз деген эмеди алдыңыздарга келип отурабыз. Анткени биздин мектепте шаарда азыр окуучулар 10.000 сомдон, 13.000 сомдон төлөп окуп жатышат. Сиздер үчүн бул 5.000 сомдон окусаңыздар болот. Бирок ошол жерге барып жалаң 5ке окуп кетсеңиздер, анда ошол контракттан бошотулат. Болгон эле ошо сиздерден окуш керек. Ошондуктан биздин мектеп Ош шаарында жайгашкандыктан дайыма эшигибиз ачык. Экинчи дагы бир тилегибиз, мына 2015-жылы ажыга барганда, ошол ажылыкта Мекке шаарында карасаңар, элдин баары ошол жерде Куран окуп отурушат.
Ушунча мен жогорку билимди алып, мен Куран окуган экенмин деп арман кылып, Аллах насип этип тирүү Кыргызстанга жетсем, Куран окуганды үйрөнөмүн деген сөз менен келгенде өзүбүздүн айым шаардагы мечитке барып, араб тилин үйрөнүп, Куран окуганды үйрөнүп, кайрадан 2 жылдай Меккеге барып, Куран түшүрүп келгенмин. Ошол Мекке шаарында отуруп, дуа кылдым эле, Кыргызстанга барып мектеп ачайын. Соопчулукка ошо биздин кыргыз элибиздин балдары дагы Куран окусун, араб тилин эркин сүйлөсүн, şu дүйнөнү кыдырган алым таква балдардан чыксын деген ниетте ушу мектеп ачылган. Аллах насип этип ушу мектебибиз ачылды, мына иштеп жатат. Ошондуктан баардыгыңыздарды ошол мектебибизде күтөбүз. Экинчиден, ал мектепте айта кетчү нерсе, барганда кичинче кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Анткени тил маселесинен кыйналабыз деп ойлосоңуздар керек. Бизде саат 8-ден 2-ге чейин окутулат. 2-ден 5-ге чейин кружоктор кирген. Бул кружокторго орус тил, англис тили, араб тили, математика кружогу, балдар үчүн күрөш, ошол нерселер каралган. Анткени сиздер кыргыз тилде барып деле ошол кружокторго жазылып, ол да бекер сиздер үчүн. Барып орус тилди окуп, 1 жылда уже 1 айда жетишип кетсеңиздер болот. Ошондуктан бизде болгону өзүбүзгө ишеним керек. Мен окуйм деген гана. Бардыгыңыздарды ошол Ош шаарында күтөмүн. Анан азыр убактыңыздарды албайын. Мүмкүн болсо суроолоруңуздар бериңиздер, кичине сурооңуздарга жооп берейин. Анан эжекелерге мен телефондорду данныйлар таштап кетебиз. Эжекелер менен кайрылып байланыссаңыздар болот. Сурооңуздар берсе, окуучулар жооп берейин. Айтыңыздар сурооңузду. Жок. Жатаканаңыздар барбы? Bizde ошол жерде жатакана уюштурулган, 4 маал ысык тамак берилет. Каалаган окуучуларга суббота базар күнү келип, айга келип кетсе болот. Болбосо ошол жерде жатып, каникул убагында да келсе болот. Болгону эле бизде только окуш керек. Окуйм деген балдар. Анан ал жерге барып дагы жаман окуса, кайра айдап жиберебиз. Ошондой жагы да бар. Бирок окуса биз ал баланы колдойбуз. Дагы көп шаардык олимпиадаларга, мамлекеттик деңгээлде республикалык олимпиадаларга дайыма коштоп жүрүүгө биз даярбыз. Ошон үчүн бардыгыңыздарды Ош шаарынан күтөбүз. Ошол эле эменин ичинде да жатакана. Ошо мектептин ичинде бар. Сумманын ичинде бар. Жок, кошумча төлөмдөр жок ешкандай. Балдар сурооңор барбы? Жок. Сиңардар барбы? Жокпу ошол жерге барып окуйун деген? Жалаң 5 окуп кетсем, ошол жерге барсам, англис тилин, орус тилин, араб тилин, кыргыз тили менен кошуп 4 тилди үйрөнсөм деген максат тилектериңер барбы? Аны ата-энелериз менен кошо биргеликте чечебиз, Андан берсе ушу эжекелер уюштурган силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Окуучуларыбызга ушул агайдан бир дуа алып берип койсак, уруксат берсеңиздер ушул агайыбызга. Агайыбыз мына 30 пара Куранды жатка билген Хафиз агайыбыз. Ушул агайыбыздай баардыгыбыз боло деген ниетте болобуз. Агай. Бисмиллахиррахманиррахим. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. 2 мүнөт туруп турасыңар, биринчи ушундай Ош шаарынан келген Зулпукар Качкынбай, мен үнүм деле микрофон. Мен бул агайларды абдан жакшы тааныйм. Бул агай менен 18 жыл бирге, баягы менин жашоомдо эжеси катары, менин дарыгерим катары белгилүү. Ошондой эле булардын семьясы менен дагы семьясынын бир мүчөсү эле болуп калгам. Аябай жакшы билем. Мектебине дагы ал жактарга да барып көргөм. Окуучулардын кандай тарбия бергенин, ошондой эле кандай ийгиликтерге жетишкенин жана ошондой эле алар окуучулар эмне багытка кетип атканын дагы өз көзүм менен көрүп келгем. Ошон үчүн менин агайлардын сунушун мен четке катпадым, себеби биз
биздин окуучулардын арасынан дагы 4 тилде эркин сүйлөгөн, чет мамлекетке чыгып, эркин билим ала турган жаштар чыгып калса, балким ушул бир себеп болуп калар деген максатта агайды чакырдым. Агайга рахмат. Себеби бул агай дайым элдин камын ойлогон, элдин керегине жарайын деген соопчулук издеген агай болуп эсептелет. Агай бир эле ден соолукту гана карабастан, окуучулардын, элдин жана жаап бере жаштардын туура багытка кетиши үчүн өтө көп аракет жасаган агай. Агайдын баягы эс алуу убагында суббота воскресенье күндөрү парктарга алып барганын, музейлерге, кинолорго, театрларга алып барганын көрүп жүрүп, мен ошол мезгилде өзүм көрө болгон үчүн аябай суктанганда, биздин балдардан да ушундай арасынан келип окуп, ушундай эс алууларды өткөргөн жерлерди көрүп, музейлерге барып, кинотеатрларды көрүп, парктарды көрүп эс алып кетишсе, кандай сонун болот эле деп. Силердин араңардан үмүт кылам мен дагы ошол окуучу эмелерге, мектептерге барып окуп, ошол жерден билим алып, ошондо эс алууларды, ошончо тилдерди үйрөнөт деген ата-энелер менен барып сүйлөшөсүңөр, айтасыңар, анан кийин эгер араңардан кимдир бир окуйм, эжеке, мен да ушул жакка окугум керек десеңер, агайыңардын, эжекеңердин бардыгынын номери бар, ошол жерден кабарлашып туруп, анан окуганга мүмкүнчүлүк болот. Уктуңарбы? Анын үчүн бир гана эмне керек экен? Эң бардык өзүңүн жан дүйнөң менен мен окуйм, жалаң бешке окуйм, келечекте элдин керегине жарайм деген гана инсан болуш керек экен. Ошондо гана ошол биз биринчи өзүңө өзүң эмне кылышың керек экен? Ишенишиң керек экен. Ошондо гана биз чоң ийгиликтерди багынтат экенбиз. Рахмат агайлар, эжекелер. Ушундай алтындай убакыттарды бөлүп, биздин окуучуларга бир аз болсо дагы мектеп боюнча кыйла жакшы нерселерди билип алды. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат.